Бишкек шаарындагы коомдук каттамдардагы жол кире акысы көтөрүлөт. Бул чечим ушул январь айынын соңку күндөрүндө күчүнө кирет. Бир жүргүнчүнү ташуунун иш жүзүндөгү баасы 20 сом өлчөмүн түзгөндүктөн коомдук транспортто тарифти көтөрүү зарылчылыгы келип чыккан. Тарифтердин жогорулашы транспорт каражаттарын өз убагында техникалык тейлөөгө өбөлгө түзөт. Бул коомдук транспортто коопсуздукту жана тейлөө маданияттын жогорулатууну камсыз кылат. Ошондой эле баалардын өсүшүнө күйүүчү майлоочу майлардын, электр энергиясынын, керектелүүчү материалдардын, дөңгөлөктөрдүн да кымбатташы негизги себеп болууда. Белгилүү болгондой, мына ушул автобустардагы жана троллейбустардагы буга чейинки баа 11 сомду түзсө, жаңы тариф боюнча 17 сомго көтөрүлөт. Ал үчүн сиздин мындай тулпар картаңыз болуш керек. Эгерде сизде карта жок болсо, анда накталай төлөй турган болсоңуз, жол акысы 20 сомду түзөт. Жол акысынын кымбатташы автобустарда жана троллейбустарда бекер жүрүүгө укугу бар жарандарга таасирин тийгизбейт. Белгилей кетсек, мурдагыдай эле 5 категориядагы адамдарга жеңилдиктер каралган. Бул муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда акысыз жүрүү. Бул курагы боюнча пенсионерлерге, ден соолугу мүмкүнчүлүктүү чектелүү адамдарга, 7 жашка чейин балдарга жана ошондой эле Кыргыз почтасында иштеген кызматкерлерине. Эгерде жаныңызда карта дагы, накталай дагы акча жок боло турган болсо, анда азыр бардыгыбызда Элкарт виза карталары жеткиликтүү эмеспи? Телефонуңузда сакталган ушул тиркеми аркылуу бул жерде турган QR код менен сиз жол акыңызды төлөй аласыз. Жол акысын дагы бир төлөө жолу бар. Бул деген Мегапэй деген приложенияны тиркемесин жүктөп алып, автобустар жана троллейбустардын ичинде атайын QR код менен төлөсөңүз болот. Ошондо жол акысы 11 сомду гана түзөт. Ал эми маршруттук автобустарда жол киренин баасы 5 сомго кымбаттайт. Тактап айтканда, жол акы 20 сом болот. Жол кирени накталай эмес төлөм системасына өткөрүү оң натыйжаларды берип жатат. Бүгүнкү күндө мектеп курагындагы балдар айына 360 сомго чексиз коомдук транспортто жүрүү билеттерин ала алат. Ал эми чоңдор үчүн тулпар картасынын баасы айына 1020 сомду түзөт. Керемет Сабыржанова, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.